Ассаламу алейкум достор, бүгүн биз Ак үйдүн жанында Go Planet деген биздин жарандарды чет мамлекетке жумушка жөнөтө турган фирма экен. Бизге Ташкул эжебиз кайрылды. Балдарын чет мамлекетке жиберип, 300дөн 600 еврону төлөп, күтүп анан уже 4 ай болгондо айтат ата-энеге ушундай болбой атат. Айласы кеткенде булар Россияга кетишти да. Акчаңызды кайра кайрып берип жатат. Ошондо мынтет. Сиз дейт ушул повышать этип үнүңүздү бизге келип ызычуу салып атасыз, бир тыйын кайтарып бербейбиз дейт. Эми жок, акыры менеджерлериңиз отургандан кийин булар дагы сабаттуу түрдө жооп бериш керек да. Эжеке, сиздин копияңызды алып калалы, биздин чоңдор келсин, сиз ошол күнү келиңиз деш керек да. Go Planet деген Панфилова 173, бул жерде Белый дом жанында бул жакта бир бизнес-центр бар экен, ошонун ичинде жайгашып турду. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Ассаламу алейкум достор, бүгүн биз Ак үйдүн жанында бул жерде бир Go Planet деген бир фирма бар экен. Биздин жарандарды чет мамлекетке жумушка жөнөтө турган фирма экен. Бизге Ташкул эжебиз кайрылды. Анан кайрылып өзүнүн балдарын ошол жака чет мамлекетке жиберип, анан акчаңызды кайра кайрып берип жатат. Кандай экен көрүүчүлөрүбүзгө кичине түшүнүктүү болуш үчүн айтып берип койсоңуз. Ооба, саламатсыңарбы? Мен өзү бул балдарымдын заявление жазганына бул жака 5 ай толук болду да. Кайсыл жака жиберип аттыңыз эле ошондон баштап? Булар Венгрияга жөнөтүп аттыр. Биз буларды достор аркылуу угуп, бул фирманы Go Planet деген. Анан булар эми кичине тыйын тапкандан кийин ата-энеге деле айтпай өздөрү келип, 300дөн 600 еврону төлөп, кетебиз деп анан эки балабыз, күйөө балам анан кызым күтүп анан уже 4 ай болгондо айтат ата-энеге ушундай болбой атат. Эмне кылабыз? Анан 5 ай күтүп, айласы кеткенде булар Россияга кетишти да. Бирок ошо кетердин алдында мага доверенность жазып берип, ишеним, что сиз Бишкектесиз, булар өздөрү жалап атат турат. Сиз Бишкектесиз, ушул барып кабар алыңыз, ушу акчабызды кайтарып, алар кайтарып бергиле десе, эме дептир. Азыр кайтарып бере албайбыз, күтө тургула, дагы жөнөтөбүз деле. Буларды ушинтип алактап атты да. Анан уже бирок договордо 90 күн күтүлөт. 90 күндөн кийин эгер жумушка алар чакыртып жөнөтө албаса, кайтарылып берилет деген жери турат. Бирок канча сумма жазылган эмес, канча процент жазылган эмес. Ошондо сиздин балдарыңыз буларды күтүп, ооба, анан кетишти, эчтеке жазбай. Жибербей, анан Россияга иштегени кетишти. Анан мен келдим. Мен келип, мына договор колумда турат. Канча процент кайтарасыңар, кайсы айда кайтарасыңар десем, эч ким айтпайт, эчтеке жооп бербейт. Мен кыйла күттүм, даже адрестерин издедим. Анан келип сүйлөшсөм, чоңдору жок экен. Бир жаш кыз бар экен, менин колуман договор менен тиги мага жазылган доверенностьти алды дагы шкафка салып, сиз кете бериңиз, биз сизге чалабыз деди. Анан мен ошол жерден ачуум келип, бир аз үнүмдү, тонумду бийиктетип, эй, сен кандай кызсың? Бул менин договор, бул жерде менин доверенность бар, ал менин атыма жазылган. Сен эгер кааласаң копиясын чыгарып кал, бирок бул документтерди сага бербейм, алып кел бери деп анан үнүмдү бийиктетип, тиги кыздын колунан алып кеттим. Ошондо мынтет, сиз дейт ушул повышать этип үнүңүздү бизге келип ызычуу салып атасыз, бир тыйын кайтарып бербейбиз дейт. Эмне себептен десем, сиз на принципи мындай эле. Да, сиз биз менен урушуп атасыз дейт. А мен жөн урушкан жокмун да, документти колуман алып шкафына салат да, мен сизге чалам дейт. Оригинал документ. Оригинал документти менден алып коюп атат. Мен өзүм мугалим болгон үчүн токто кызым дедим. Сенин акың жок, алып кел бери. Бул договор менин колумда турат. Мына жакта печат мындай төлөгөн чектери менен и тиги доверенность дагы менин колумда турат дедим. Качан ошол чоңдорун келип, мага акчаны кайтарганда мен сага берем деп ушинттим. Анан 2-3 күндөн кийин тиги чоңуна чалдым. Чоңуна чалсам, сиз офиске келип ызычуу салып кетипсиз, бир тыйын кайтарып бербейбиз, балдарыңыз өзү келсин дейт. Балдарым силерди күтүп кетти, Россияга алар иштеп атат. Мага доверенность берген. Мен менен сүйлөшкүлө десем, сизди тааныбайбыз, сиз эч ким эмессиз, сиз менен сүйлөшпөйбүз дейт. Анан аргам кеткенде анан мен силерге кайрылдым. Эгер силер аркылуу бир чечилди, болбосо мен бул иштин аягына чейин чыгам. Булар азыр получается дагы эле жиберип атышат адамдарды чет мамлекетке жумушка. Ооба, ушул күндө деле жиберип атат. Бирок адам жиберип атат дейт, мен көргөм. Негизи мисалы 90 күндө атпайбы? Эгерде булар 90 күн ичинде жумуш орун таба албай, жөнөтө албай калса, булар айтыш керек да. Айтып, анан 300 евродон 2 балаңызден бериптир, ошондо 600 евро. Ооба. 600 евродон канча процентин айырып берсин? Айтпайт ошонучу, айтпай атышат да. Булар ошо тапир албай калды туурабы 90 күндө? Айта албайт атат. 90 күндө тапир алган жок, еще канча процент кайрысыңар десек, тиякта отурган жаш кыздар биз билбейбиз.
жогоркулар билет дейт, а жогоркуларын мен көргөн жокмун али. Офиске 4-5 жолу келдим, көргөн жокмун. Ошол канча кайтарып беришин айтып. Оңой акча эмес да бул. 600 евро то есть. Ооба, 600 евро 2 адамдыкы. Жунус кирип көрбөйлүбү? Анда ошол. Кирип сүйлөшүп көрбөйлүбү? Туугандар, Go Planet деген ушул Панфилова көчөсү бул, Панфилова 100 канчада отур? 173 экен. Панфилова 173, бул жерде Белый домдун жанында бул жакта бир бизнес центр бар экен, ошонун ичинде жайгашыптыр да. Анан азыр кирип, чоо жайын билип, кандай экенин сурап көрөлү. Көрсөтпөй бул жерде. Go Planet дейт. Анан ушул жерде көрсөтпөй, бул жерден деген публичный оферта деп коюп, ошондон баштап эле уже биякта мыйзамыбыз кетип атат да. Биздин тил боюнча мыйзамыбызда. Так, кыргызча жазылыш керек болчу да биринчи. Урматтуу Москва шаарында мекендештер, эгерде сиздерге Казакстанга кирди чыкты жасоо керек болуп жатса, ишенимдүү адамды сунуштайм. Абдулазиз тажрыйбасы мыкты, ишенимдүү айдоочу. Ошондой эле сизди кара тизмеде барсызбы, жоксузбу, аксыз текшерип берет. Турган номерлерге байланышсаңыздар болот. Саламатсызбы. Кандай саат? Жакшы. Жакшы. Кудай жакшы. Сиз күтүп атасыз экен. Салым жок, алган жок. Барбы уже бул жумушта? 5-этажда собрание болот. Турасызбы? Ооба, бүтөбүз. Канча убакытта түшөт? Азыр отдел продажга собрание где-то 10 минут. Сен фирма ошондо получается бул жактан жанандарды чет мамлекетке жумушка жиберет, э? Бул жакта эже бизге кайрылды, ошол жибере албай калып, андан кийин анан канча процентин кайтып бересиңер акчаны? Акчанын биз байке негизи жибере алган эмес деген нерсе болгон эмес. По собственному желанию расторгнул с нами договор. Ошондой болду эле. Да, эмеге Мергенбай байке кимде? Перизат. Ну, в общем, Перизат и Мергенбай байкелер. Барбы ошол договор? Ооба. Көрсөтө аласызбы бизге? Расторг болду эле? Жок, андай болгон эмес эми. Ал бул кыздын айтышы да, азыр көрөлү ошону. Андай болгон жок. Алар 5 ай күтүштү, приглашение келген жок, анан алар кетишти. Булар эми айтып атат, 3 айда өздөрү дейт биз кетебиз деп айтты дейт. 3 ай күткөндө алар наоборот сурашкан, жалбаттан туруп чалып. 3 ай болду, биз күтүп атабыз, бизге келеби деп. Келебиз. Дегенде кааласаңар отказ кылсаңар болот дептир. Алар бирок отказ кылган жок. Алар ушу 5-айга чейин күтүштү. Если кана алардын отказы болсо, пожалуйста, көрсөтсүн. Мергенбай менен Перизат келип биз менен келишим түзгөн. Анан биз аларды заводко кетиребиз деп, бирок кийин паркетный заводко аял киши үчүн жумуш оор болот деген информация келип, биз Мергенбай байке менен сүйлөшүп айтканбыз. То, что Перизат үчүн бул жумуш оор болуп калат. Атын эмне кызым? Наргиза. Наргиза, ошол Мергенге келген приглашение барбы? Компьютериңде көрсөтө аласыңбы мага? Хорошо. Ошону көрсөт. Мынакей приглашение келди буга деп. Перизатка келген жок деп көрсөт ошону. Ну, в общем, смотрите, мы когда заключаем договор, везде договор жазылганда, если клиент по собственному желанию в ходе процесса расторгает с нами договор, то компания имеет полное право не возвращать сумму деген пункт бар. Биз бул жөнүндө түшүндүрүп айтабыз дайыма клиенттерге, алар өзүнүн макулдугу менен кол койбошот бизге. Анан получается, вот Мергенбай байке бизге отказ кылды. Ну, отказ кылды дегенде вот ал болсо ошол заводко барганга оор болуп калат, жана башка деп отказ кылып, биз ага хорошо, бизге убакыт бериңиз, башка варианты. Потому что они хотели аялы экөө бекер жашаш керек болчу биринчи условиясы. Экинчи условиясы болсо, булар эме кылыш керек болчу. Биз жерде иштеш керек болчу деп жазышкан. Ооба. Силерге келгенде эле айткандалар. Биз семейный барабыз, чогуу кетебиз деп. Анан Мергенбай байкеге дальше хорошо биз возврат кылалы, только өзүңүз сөзсүз келиңиз, бизге буга жазып бериш керек да юридически. По собственному желанию расторгали договор. Там мисалы сумманы алып кетсе, сумманы алып кеттим десек, ал хорошо деп бирок 2 айга өзү жоголуп кетти. Алар Жалалбатта жашайт да, по телефону сүйлөшүптүр, бирок отказ кылды, макул мен барбайм деген сөздү ал айткан жок мында атат. Эгер айтса 5 ай күтмөк эмес да кызым, 5 ай күттү алар силерди. Анан келген жок 5 ай. Силер тапкан жоксуңар жумуш аларга. Канча процент кайтарат десе айтпадыңар. Смотрите,
Согласно договору, вот как я сказала, мы имеем полное право не возвращать сумму. Но из-за того, что Булар... Нет, почему вы имеете право, что не возвращать? Сөйден деже біз жұмысты атқарытабыз, в ходе процесса, мысалы, процесс жүріп жатқан Қайсы жұмысты атқарыңар? Қана келген приглашениені көрсетші, қызым. Мен Европаға шығып келген аялмын. Өткенде да келіп, бұл жаққа ушинтип бұзуучу чыгарып, бизде охранниктер бұл жақтан администрация жалға қылып, анан эже... Ай, қой жалған сөйлеуі. Ал күні эмнеден шықты білесің бе? Менің қолымнан документтерді алып қайқа қойып қойдың? Менің қолымдан оригинал договорду балдарым мага таштап кеткен алып, тияққа қойып, эже біз сізге чалабыз дедің. Вот ошондо мен ачуым келип үнүмө көтөрдүм. Ай кыз, сен окугансыңбы? Тиги договор менин атыма жазылган. Сен копия кылып кал, калганын мага кайтар дедим. Вот ошондон чыкты ал сөз. Жөндөн жөн мен келип айткан жокмун да. Тем более мына азыр да суроо берип атам. Канча процент кайтарасыңар? Ошол күндө жооп берген жоксуңар. Мен билбейм, сүйүн деген жооп берет дедиң. Канча жол чалдым? Кана сүйүндүн жооп бергени? Жооп берген жок. Канча процент кайтарасыңар менин балдарыма акчасын? Bir ayda кайтарабыз дедиңер. Декабрдын 27-синде келгем. Бүгүн январдын 23-ü. Bir адам мага чалып, эже мынча акча кайтарылат деген жок, кызым. Мен ошон үчүн кайра келдим. Ишо мени жалганга чыгарып коет деп, мен мынандай адамдарды ала келдим. Чындыкты издеген адамдарды. Кана азыр канча процент кайтарасыңар? Ишо менин балдарымын подписи жок. Биз отказ кылабыз деген жок подписи. Потому что алар 5 ай күттү. Үмүт менен биз кетели, Европага барып иштеп келели деп. Көрсөткүлө мага ошону. Сиздин балаңыз өзү бул жакка физически келбегендиктен, конечно, официально договор, биз кантип онлайн договор расторгать этилбейт да. Вы сейчас всю ситуацию не знаете. Анан ошонун негизинде сиз өткөндө келип, сиз менен сүйлөшкөнбүз, доверенности сизди алып келдиңиз. Себеби биз Мергенбек байкеге... Вы говорите то, что всю ситуацию не знаете, да? Вот у вас возможность, чтобы рассказать, да? Мергенбек байке келип, то есть до этого он звонил, в общем, обращался, обязательно физически вы должны здесь присутствовать, чтобы мы с вами расторгнули официально договор, чтобы биз акчаны которуп койгондо да эртеңки күндө бизге келип акчаны алган жокмун деген түшүнбөстүк болбош керек деп. Десек, ал болсо, жок мен бара албайм, ордума бирөө барсын дегенде, хорошо, тогда официально доверенность менен от вашего лица иш жүргүзүп турган бир адам келсин бизге деп айттык. Потом спустя только 2-3 месяца сиз өткөндө перед Новым годом келдиңиз. Мен сиздин доверенностьуңузду алып, хорошо, мен балаңыз менен сүйлөшөйүн. Себеби ошол күнү Мергенбек мага да, сизге дагы вообще байланышка чыккан эмес. Биз чалдык, вот, доверенностьуңузду алып, хорошо, эже менде кала берсин, сиз кете бериңиз, суроолоруңузга, вот, директорлор конференцияда отурат, келгенден кийин жооп берет. Чейин ушу күттүм мен, туурабы? 3 саат күттүм аларды. Сиздин убактыңызды албайлы, кете бериңиз, хорошо десем, сиз өзүңүз кеткен жоксуз. Ана эмне кылам? Мен жоопту уккум келди да. 3 саат күттүм, ишо 6-да келет деп, 6-да келбей, анан кеттим мен. Вот, да, потом сиз болсо бул жактан бизге жумуш процессине мынтип кирип, катуу тондо сүйлөп, мисалы сиз баштадыңыз. Себеби дегенде мен ачуум келди, менин колумдагы договорду сен алып алып, биз сизге кылабыз дедим. Мен генеральный директор. Жакшы, жакшы. Ну как распорядок? Вот жак отурсак болобу? Не, отуруп анда сүйлөшөйүнчү жакшылап гана. Мына сиздерди көрбөй аттым эле. Көрүп сүйлөшөлү. Мына ошол күнү мен 3 саат күттүм, анан келип. Эже бизге кайрылды. Анан журналист болгондон кийин эки тараптыкты биз көрсөтүп беришибиз керек да. Бияктан деген ушундай планеттен балдарын жиберип андан кийин күтүп ошо менен Россияга кетишиптир да. А бирок 600 евро бериптир. Эки адам да. Так. Ал чоң акча да мисалы. Так, биз бербейбиз деп турбуз да. Жок, ошону билелик деп келдик. Мана тиги кызыңыз айтты, ооба, бирден кайтарбайбыз за то, что сиз офиске келип повышайте голос дейт. Так. Бирден да кайтарбайбыз, кете бериңиз деди, мына могуз. Ишо дагы бир Бегимай деген менеджериңиз тоже ошентип айтты. Эже, мага голосуңузду көтөрбөң, мен сизди тааныбайм. Бирден кайтарбайбыз, кайка барсаңыз ошо жака барыңыз. Биздики бүт официалдуу деди. Мен анан сизге байланышка чыга албадым. Чалдым, башка номерлер албады. Анан мен балдарга кайрылдым. Что мен да жалганчы болбойм, мен ушун аягына чыгам. Балдарым 600 евро төлөп коюп, безилдеп, мына эки адам мага ушинтип атат. Ошол күнү мен 6-га чейин күттүм. Үйдө кичинекей неберем бар эле, 6-га чейин күттүм. Совещание бүткөн жок, тиги келет деген адам менеджер дагы ким бирөөнү айтты, келген жок. Анан мен чыктым дагы кеттим. Мыйзам чегинде сүйлөшөм, макул деп коюп. Тиги кызга мен үнүмдү көтөрбөйт деп, менин атыма жазылган договор менен тиги мону колумдан алат дагы, тияка салып туруп, биз сизге чалабыз, кете бериң дейт. Ушул туурабы жигит?
Айтыңызчы, эгер туура болсо, мен кечирим сурайм азыр ушул кыздан. Так, азыр отуруңуз. Сизге эмне деп айтышты бияк тарап? Сиз азыр калыс киши болуп келип атасызбы? Сизге жок, мен эч нерсени чечпейм мен бул жердечи. Бул жерде мына жаңы эле эжеке айтып берген боюнча эле ушундай эле айтып берди бизге. Бул ушул договоруңузду берсеңиз. Мынакей договор. Мына артында төлөнгөн чектери менен турат. Кайсы күнү канча сумма кайтарасыңар десем, биз билбейбиз дейт. Мен 27 декабрда келип жолугуп кеткенмин. Сизге чалабыз деди, бирок эч ким чалган жок. Кана ушунча менеджер жакшы деп атса, бирөө чалып эже мына күнү мынча сумма кайтарылат деш керекпи? Эч ким айткан жок антип. Так, бул жерде ошондо мыйзам бузулуп атабы, эмне болот ошондо? Ооба, бул жерде мыйзам бузулуп атат. Менин билишимче, мыйзам бузулуп атат. Себеби балдарым августтун 8-inde тапшырган. Булар 5 ай күттү. Мына август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрга чейин күтүштү. Декабрдын 20-сы булар учуп кетишти. Мага доверенность жазып коюп. Апа, сиз ушул жолду билесиз. Барып көрүң, канча кайтарат, айткан жок, билбей атабыз, деди. Мерген айтты. Сага келди, бир эле адамга дедиле, мен эмне үчүн мен аялым экөөбүз кетебиз деп, семейный парабыз деп тапшырганмын. Бизге экөөбүзгө жумуш таптыла, кетебиз деп айтканмын деди. Актылуу сүйлөсөңүз сен. Жок, мен да ачуум келип атат. Тик кичинекей кыздар мени жалганга чыгарып атат. Так. Ошол үмүт менен күттү да, иним 5 ай үмүт менен күттү кетели деп. Так, ошондо биз бербейбиз деп атабыз. Эми ошондо тиги Бегай менеджер менен тиги кыз айтып атат. Бир тыйын кайтарылбайт дейт. Эми эмне себептен? Эми аны сизден угай. Эмне себептен бир тыйын кайтарылбайт? Билбейм мен да. Эжеке баягында келип кеттир да. Мен дагы билбейм аны. За то, что сиз повышаете голос дейт. Ошон үчүн бир тыйын кайтарылбайт дейт. Үйүндө кичинекей баласы да бар экен. Аны мисалы жана баягында иш жолугарда дагы анан кичинекей баласынын атайын келип бирөөнү каратпай ошентип бар болуп жүрөт да. Сиз айтсаңыз, мисалы эки адамды жибериптир да, балдарынчы. Эмнеге биз менен байланышпайт атанда? Алар азыр Россияга кетти, бирок байланышып эле атат. Договорду мага жазып берип койду. Алар жумуш кылып атат аякта. Разница 3-4 саат. Апа, сиз бары бериңиз. Мен аларга эчтеке жазган жокмун. Ошол буга чейин кандай сүйлөмдөр болсо, ошол эле сүйлөм. Бирок сиз барыңыз, угуңуз аягына чейин. Анан болбосо ошо мыйзам чегинде анда бир жака арыз жазып кайрылабызго, бирок кайтарыш керек. Өздөрү деле айткан, эгер кетпей калсаңар, кайтарабыз хотя бы 50% деген болчу дейт. А тиги Бегай деген бир тыйын кайтарылбайт, 100% кайтарылбайт дейт. Мен анын жүзүн көргөн жокмун. По телефону болду бул разговор. Так, Бегай айтты да, просто балдарыбыз өзү келсин деп турабы? Өзү келсин деди. Мен айттым, алар Россияга кеткен. Мага доверенность жазып берди дедим. Мына мыйзам чегинде доверенность жазып таштап кетти, эки балам тең дедим. Көрүңүз. Ушуна канча процент кайтарылат 600 евронун эки баласын мисалы доверенность менен таштап кеткенде? Буларга прекращение келгенби? Мергенбек Байсебек Мергенбек. Да, келиңиздер. Да, кирөбүз. Так, давайте биз тарапты айтып коелу, силер журналистсиңер да. Эки тарапты чагылдырасыңар туурабы? Биздин компания иштеп атканына 4 жылдан ашты. Биздин 6 мамлекетке лицензиябыз бар. Бар легально. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвада мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Зайырбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо дагы өзүлөрү алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвадагы дареги Нижегородская метросу, Перовское шоссе, 9 строение 7. Бишкек шаарындагы дареги профсоюзный көчөсү 38/2. Байланыш үчүн төмөнкү номерлерге кайрылсаңыздар болот. И налоговойдагы бүт бары как положено отчет берилет. Миграционный службадан биз лицензияны алганда МВДдан, ГКМдин алдынан өтүп, ошол лицензияны алабыз. И отчет берип турабыз ал органдарга тартыш. И бүт трудоустройство бардыгы легально. Анан бул жерден Бегайымдын айтканы ошол балдарыңыз өзү келсин, өздөрү байланышсын деди да. Биз сизди биринчи жолу көрүп атабыз да, просто биякта өздөрү кол коюшуптур. Ооба. Хорошо. Биз эч нерсесин бербей койбойбуз. Эгер алар тапшырбаса,
какой-то причина менен анда биз возврат кылабыз. А сизге эч ким возврат кылбайбыз деп айткан эмес. Вот мына кыз да айтты. За то, что вы повышаете голос, бир тен кайтарбайт. Еще Еще бегай да айтты. Кандай? Неге уруш чыгардыңыз? Менин колумдагы мына оригинал документти алып булар, мен жаш бала эмесмин, же бир билими жок аял эмесмин, колуман алып бияка таштайт дагы, сиз кете бериңиз, биз сизге чалабыз дейт. Кандай акысы бар? Менин колумдагы оригинал документти алып, сиз кете бериңиз, биз чалабыз дейт. Еще мен чалсам вообще телефонду көтөрбөй атат да. Балдарыңыз биз менен неге байланышкан? Балдарым байланышып атат, мерген жазып эле атат. Алар жумушта, Россияда уже иштеп атышат. Апа, сизге доверенность жаздык. Эми ар кимиз ар кандай сүйлөбөй, сиз барыңыз, грамотно көрүңүз, билиңиз канча кайтарат экен, кайсы числода кайтарат экен. Ошону эле билиңиз дейт. А мен келсем, за то, что вы повышаете голос, биз бир тыйын кайтарбайбыз дейт. Сизди болсо көргөн жокмун. Собранияда тиякта биякта 3 саат күттүм, кеттим. Эч кимди көргөн жокмун. Анан тиги Бегайдын номерин берди. Бул менеджер деп. Чалсам, вы повышаете голос, мен сизди тааныбайм, бир тыйын кайтарылбайт деп өчүрүп койду. Сиз азыр деле ошондой ачуу сөз менен сүйлөшүп атпайсызбы? Потому что мен ачуум келип атат. Бир ай убакыт өттү. Ай Сүйүнбек, бир ай убакыт өттү. Ушул Сүймөнкул чоң эле эжеке келди, ушул ушинтип кетти, номерим алып калды. Неужели бирөө чалып, эжеке кандайсыз? Сиз келип кетипсиз, бир аз түшүнүк эмес иштер болуп калыптыр. Тиги балаңыз мындай болуптур, кызыңыздыкы мындай болуптур. Сиз но числого келиңиз эжеке. Биз сизге мынча кайтарабыз деп. Эмне үчүн бир адам кызыгып чалып койгон жок? Эмне үчүн? Же биз эч ким эмеспизби? Же эмне? Же акчасы бар адамдар менен сүйлөшөсүздөрбү? Же ушинтип карапайым калк ыйлап анан кетип кала береби? Анан бир тыйын албайсың десе, ала албайт экем деп кала береби? Кандай бул? Биз акчаны бербей иштеген жокпуз. Сиздин менеджериңиз айтты. Мына менеджериңиз Бегимай деген айтты. Бир тыйын акча кайтарылбайт. За то, что вы повышаете голос, вы никто деп өчүрүп койду. Ошол Бегай иштейби сизде? Алар какой-то бир причина менен тапшырышпаптыр. Хорошо, эжеге возврат кылабыз. Мен азыр жазып берем. Эми эже неберелериңиз багып атасыздар? Неберем багып атам да, азыр ыйлатып бирөөгө таштап келмей кошуналарга. Биз сизге 100% кайтарып берели. Сколько канча төлөсө. Только бизге вакыт бериңиз, мен азыр сизге жазып берем. Жазып бериңиз расписка. Канча вакыт бересиз? Мен декабрда келгенде 1 ай деген. 3 күн жазып. Мына ошо 1 ай өттү. Иним. Мен айтып жооп берем көчө. Мен азыр жазып берейин. Письменно, 3 күн ичинде сизге кайтарып беребиз. И мына сиздин мен буруңузду биринчи көрүп атам да верностьта. Мына эки баланын тең доверенности бар. Мынакей экөөнүкү тең, бири Мергенбектики, бири Перизаттыкы. И бул экөөнүн договору мынакей. Печаттары менен, мына төлөгөн акчалары менен. Хорошо. Так. 3 күн бизге срок бериңиз. Макул. Макул, сиз мага расписка жазып бериңиз. Мен кайра келбейин. Эм банк картамды таштайм. Сиз которткон күнү мен рахматымды айтып, кайра Умарга чыгып, рахматымды айтып, и Гопланетке да башкача рахматымды айтам. Хорошо. Эгер чындыкта ушул чындык иштесе. 3 күндөн кийин келиңиз, мен номерим берем, мага байланышасыз, келесиз. И алдым деп яка жазып беришиңиз керек да. Макул. Мен сизге наличка бул жака келишиңиз. Макул, келем анда. Макул, келем анда. Чтобы 3-чү киши келгенде дагы ар кандай нерселер болуп кетпесин депчи. Хорошо, эже, туура түшүндүңүз? Мен туура түшүндүм, бирок ошондо эжеке, макул сиздин копияңызды, доверенностьтарыңызды копия кылып, анан биз жогорку адамдарга жеткиребиз деп айтса болмок да. Анан колуман жаш баладай кылып алып коюп кете бериң, биз сизге чалабыз дейт. Еще чалган жок да. Мен ошондо декабрдын 27-синде келсем, мына бүгүн 23-ү. 1 ай болду, бирок бир адам мага ушул офистен биз Гопланеттин менеджерибиз, сиз келип кеттиңиз деп чалган жок да. Сизден дагы бир сураныч, улуу урматтуу мырза жигит. Ар бир менеджериңизди окутуп коюңуз кайрадан. Келген клиентке повторно звонок кылыш керек. Ар бир адам таза менет менен жашаш керек. Мен неме лицензияларда көрсөтүп коеюн, Мен эфирге чыгарасам, чыгарат да. Мына айнекте турган бир. Олар биздин лицензиялар. Бардыгына умаңызда легально иштейбиз, канчалаган адамдарды Европага жумушка кетирип атабыз. Бүт барын отчетун берип атабыз. Миграционный службадан барып сурасаңар да болот. Токтогул эмеде жайгашкан, Молодая гвардияда жайгашкан. Биз ошол орган менен иштейбиз. Канча мамлекетке жүрөсүздөр? Биз азыр Литвага эле кетирип атабыз основном. Калгандарына аз-аздан тоже кетип атат. То есть Польшага, Германияга. Бир жарым жылга, 1 жылга түшүп кетишет. 1 жылдан баштап 6 жылга чейин кетишет негизи.
Хорошо. Хорошо. Игілік. Жақсы. Апай, мына реклама болсын. Туғандар, өзіңіздерге Go Planet ушундай фирманы көрсөттүк. Бул эженин толук акчасын, 600 евро акчасын кайрып бермей болушту. Баягыдай эле достор, өз багыңыздарды өзүңүздөр бересиздер. Биздин жарандарды чет өлкөгө алып барып, жумуш орду менен камсыздап берип аткан Go Planet фирмасын көрсөттүк.